Негизи саясатчылардын артынан такталган жана такталбаган ушак айын кептер эл арасында байма-бай айтылып турат. Бирок андай ушактардын көбүн саясатчылар дайыма жоопсуз калтырышат. Мына ушундай дайыма ушактын чордонунда жүргөн саясатчылардын бири 5 жолку чакырылыштын депутаты Иса Өмүркулов бүгүн өзү тууралуу айтылган ушактардын айрымдарына жооп берди. Чын айтсам, эч реакция болгон жок. Қазір ишин эмне болуп атканын кызыккан да жокмун. Бир эле өкүнүчтүү нерсе бул ушул канча жылдан бери ушу партияда жүргөн, ушу партия үчүн жүрөгүм ооруп атат. Бул партия эң баскан жолдо татаал болду. Эски партиялардын бири аягында ушундай эле тараш. Менимче бул ушул партияда жүргөндөр эле эмес, жалпы Кыргызстандын саясатындагы чоңдай бир таасир болду да. Мен эми азыр ар кандай сөздөр болуп атат, бирок мен фракция менен до конца созуп бүткөнчө барам. Анан кийин көрүнөт. Ошо жана чыккынчы деп айткандар дагы, анан эми бири-бири менен урушуп атса, бири-бири менен талашып атса, анан орусча айтканда я при чем. Мен үчүн чыккынчы болушум керек. Бирөөнү саттымбы, шайлоо болуп атабы, же бөлөк бир сыноо болуп атабы, бул портфель талашып эле кырылышып атат, ачык айтканда. Анан кийин кимиси партияны жетектейт, кимиси калат. Мен үчүн жана жогоруда айткандай партия үчүн жүрөгүм ооруп атат, алар үчүн эмес. Оор мезгил болгон, далай нерсе баштан өттү, өмүрүмө да көп, мисалы үчүн коркунучтар да туулган, болгон. Баштан эле Атамбаевдин досу деп туруп, Акаев мезгилинде уже душман болгон мен бийликке. Мына ошол эки досу деген клеймо менен келдим мына бүгүнкү күнгө чейин. Дагы Бакиевдин учурунда өтө чоң сыноолор болду. Анда эч кимди саткан эмеспиз. Бир дагы партиянын мүчөсүн баарыбыз тең туруп, баарыбыз тең бирдей баягы аракет кылганбыз. Анын үчүн мен өзүм үй бүлөм, өзүм дагы бир топ зыян, мындайча айтканда кордук көрдүк да. Үйдү да жардырган. Мисалы үчүн азыркыларга айтсаң ишенбейт, мен аны айта бергим деле келбейт. Бирок эми бүгүн ушундай ачык сөзгө чыгаргандан кийин сизге айтып коеюн да, ошол үйдү жардырып, бир жак бурчун үй бүлөмө дагы кол салуу болуп, жакындарым баарын жумуштан айдап, ушунун баарын баштан өткөзгөм. Мен актана берип эмне кылам, мисалы үчүн? Жок, мен андай эмес, жок, мендей кылган эмес деп эле актанып эмне кылам? Андай чындыкка кошпогон нерсени, туурабы? Болгону ошо мен айткандай, ошол чегераны аныктоо болчу. Аныктап туруп, аны аныктаганда мен өзүм эле чийбейм да, аны шаардын өз чатай кызматтары бар, архитектура бар, шаарды жакшыландыра турган өзүнчө ишкана бар, баар тең юристтери бар, тууралап туруп токтом кабыл алган, болду ошондо дейт, сен 14 гектар жерди калтырып койгонсуң, кийин сен аны сатмаксың деген күнөө койду да. Эми кийин ким бар ким жок эле кое турушпайт деп ошондо тамаша кылчумун. Мен эч өкүнгөн жокмун. Мисалы үчүн ал сөз контексттен алынып, мындайча айта берет да. Мисалы үчүн президент кандай которулат? Президенттен ажо дагы. Бул эми журт башы да. Мына бүгүнкү да журт башы, туурабы? Мен бирине да катышкан жокмун. Бирөө менен дагы мен ушул пока фракцияны жетектеп атам. Бул жерде ушул биздин фракция өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен жеңүүчү болуп келген. Мына ушул менен аягына чейин барам. Анан баары бүткөндөн кийин убакыт көрсөтөт. Эми баягы плох солдат, который не мечтает стать генералом дейт. Ачык айткандачы, туурабы? Эгерде ошондой ишеним боло турган болсо, иштегенге мен мисалы үчүн тажрыйба дагы мүмкүнчүлүк да бар. Анан эми мен болот элем деп, айрым менин коллегаларым 7 айда оңдойм деп программа түзүп айткан жокмун. Мисалы үчүн эми өзүмдүн көз карашым бар. Өзүмдүн принципиальный позициям бар. Күйөө бала эмес, кайнелер болот. Тааныйм, конечно. Ар кандай сөздөрдү мен эми окубайм. Өзүм жөнүндө уккум да келбейт. Мен ойлойм, бул атайын уюштурган пиар компаниялар болот дайым. Жөнөкөй жаран эмне үчүн жамандаш керек?
тааныбаса, билбесе. Кээ бирде ушундай мындайча айтканда аябай мындай жүрөккө тие турган сөздөр айтылат. Ушу балдар жаш балдар. Мен басып өткөн жолумду, өзүмдү тааныбаса, же бир кылган ишим болсо, же бир кыңыр иш болсо, мен макул кабыл алат элем. Но эчтеке тааныбай туруп, бул акмак, бул эмне деп айтканга мен просто эми ошо балданын көзүнө карагым келет да, жөн эле эмне болгон киши депчи. Анан эми, конечно, неприятно. Ошол эле учурда Иса Шейшенкулович сизди кыздарга өтө жакын дешет деген тамашалуу сурообузду дагы жоопсуз калтырган жок. Эми ал кыздардан сураш керек үчүн. Жок, сиз жакын дешет, сизди. Жакшы көрөм эми кыздарды. Кыздарды жаман көргөн киши